Учурдагы жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун тамтуң баскан алгачкы кадамы, тызылдап чуркаган издери мына ушул чаңдуу жолдо калган. Айылдын турмушу анын мүнөзүн чейралтып, далай турмуштук кыйынчылыктар эркин бекемдеген. Атасы кырсыктан каза болгондо 10 январдын күнү эле. Ошол күндөн тартып турмуштун азаптуу түйшүгү 7 жашар Алтынбектин мойнуна жүктөлдү. Атасын жоготуу ага абдан оор тийди. Балким башкалардан айырмаланган түнттүгү, көп сүйлөгөндү жактыра бербегендиги да мына ушундан чыгаар. Кышта топурак көтөрүп келип алып, мынанча дасырмалга түйүп келген топуракты мына дагы. Ыйлайт эле келип алып отурам, басыңа кар, пар, жамгыр жааганда атамдын үстүнө көрпө жаап келейт деп ыйлайт эле. Мени эми ыйлатат эле. Ыйлайт элем да отуруп алып деп. Атам үшүп атат, көрпө жаап келейлик ата, апа басың деп. Үшүбөйт тек кой. Барбайм, үшүбөйт жок анан. Майрам, сайрамдарда болуп калганда кээ бирки балдар аталарын ээрчип чыгат да. Ээрчип чыкканда балам ыйлайт эле келип алып. Палан досум атасын ээрчитип жүрөт. Мен өзүм жүрөм деп көп кайгырыбынан ыйлайт эле. Үй бүлөдөгү туң перзент катары кичүү инисине жана 2 карындашына кам көрүү Алтынбектин мойнунда эле. Ал бели ката элек боз бала кезинен тарта иштей баштаса да, окуусун өксүткөн жок. Бара-бара өзү бутка турду. Калган бир туугандарын да бутка тургузду. Эми ал өзү ата, бир чоң бүлөнүн башчысы. Тириликти ушу балам өзү бардыгын алып кетти, үкөлөрүн каратты, окутту. Өзү окутту, эми ушу тириликти бардыгы ушу балам көтөрдү да. Мен эми айтканымы кылат эле, мен айтканымы кылып турат эле балам. Ана мынандай жаман балдарга кошулба балам, сен ата энең жок, атаң жок балам, мен аял киши эч балага жарабайм. Сен эч ондай жамандарга кошулба балам. Туура иште, туура алалак мээрет кыл балам. Бирөөдөн бир сом берсе ham албагын, жолдогу бир сом жатса ham алба, бирөө менен мушташпа деп турат элем өзү. Ал үй бүлөсүнүн гана эмес, айылдаштарынын дагы сыймыгы. Өзү окуган мектепте анын портрети илинип турат. Бул анын депутат жана мектептин бүтүрүүчүсү болгондугу үчүн эмес, мектептин турмушуна да активдүү катышып келатканын да билдирип турат. Ал мектепке ашкана куруп, спорттук залын оңдоп берген. Алыска айылдан чыккан карапайым жигит 2 чакырылыштагы парламенттин депутаты болду. Мунун баарына ал өзүнүн ак эмгеги, тырышчаактыгы жана беттегенин бербеген көктүгү менен жетти. Мейли, балким ал жан эргите коо сүйлөй албаса да, бирок айтканын эч качан эки кылган жан эмес. Мындайларды намыска бектеп коюшат. Алтынбек Сулайманов мына ошондой адам. Мыйзам чыгаруу иши анын дээрлик болгон убактысын алып, жан дүйнөсүндө кошо ээлеп калууда. Үйүн окуясында страдать эткен адамдардын тагдыры жөнүндө сөз болуп атат. Сиз кече айтып атасыз 40 киши деп, бүгүн 5 киши деп, мындай кишини сөзүңүздү тонуңузду оңдоп сүйлөңүз сиз. Айрым маселелер боюнча депутаттын принципиалдуу позициясы абдан бекем. Кумтөр алтын кенинин иши боюнча да анын өзүнүн көз карашы бар. Популисттик вызовтар болуп атат. Улутташтырыш керек деп. Улутташтыргандын аягы жакшы менен бүтпөй атат. Эл элдин аягы жакшы менен. Ошондуктан экологияны нарушениясы менен, ушулар менен международный сотторго биз давно беришибиз керек эле. Ошо менен биз бир 7 миллиард, 15 миллиард эксперттер санап чыгып атат. Ошолорду биз буларга мойнуна илишибиз керек болчу. Андан кийин калганына келип сүйлөшүбүз керек. Азыр биздин бүгүнкү жасап аткан жумушубуз бүт ушул жалганчыларга алданып, ушулардын акчасына берилип, мурдагы 2 президенттин тушунда болуп аткан иш бүгүн дагы жүрүп атат да. Күчтүү экономика, күчтүү өлкө. Экономист катары Алтынбек Сулаймановдун өзүнүн көз карашы бар. Ийгиликтүү ишкерчилик, жалпы мамлекеттин ийгилигинин кепилдиги. Локомотив боло турган ресурс жок, ошон үчүн бизде бүт мүмкүнчүлүктү элге, жалпы элге беришибиз керек. Элдин куту колун байлабай, жалпы мүмкүнчүлүктү берип, элдин күчү менен, ишкерлердин күчү менен биз экономиканы көтөрүп, жашоону оңдоп кетишибиз керек да. Тарых, ата-бабанын каада салттары, үрп адаттары, маданияты унутулбашы керек. Өз башатыбызды жоготпойлу.
Артта келаткан жаш муундарга мына ушул түшүндүктөрдү жеткирүү өзгөчө мааниге эгедер экенине көзү жеткен Алтынбек Сулайманов ишке шымалана киришти. Тарыхчылардын арасында сынак жарыяланып, анын натыйжасында тарых боюнча 7 томдук эмгек жаралды. Кыргыз тарыхына кызыккан бардык окурмандар үчүн, жалпы эл үчүн бул өтө керектүү нерсе. Жанагы класс, ар бир мектептин классына жазылгандан сырткары, кененирээк маалымат алам десе, толугураак маалымат алам десе, мына ушул 7 томдук тарыхтан кеңири маалымат алынат. Бунун баягы жаңы багытта, жаңы бир маселелер, бир ачык айрым, эч кандай баягы жасалмалуулук менен эмес, тарыхы чындык менен жазылды десек болот. Окумуштуу тарыхчылардын тобу Кытайдагы, Казакстандагы маалымат булактары менен иш алып барды. Кыргызстандын соңку жаңы тарыхы болсо бурмалоолорго жол бербес үчүн хронологиялык тартипте жазылды. Өлкө башынан оор кыйынчылыктарды өткөрүүдө. Башкаруунун бир формасынан экинчи формасына өтүү жеңил иш эмес, бирок артка кайтууга жол жок. Жалпы 5 эле жылда парламенттик башкаруу болбойт экен деген бул негизинен туура эмес. Бул өзүнүн убактысы келет. 1-2 созуп өткөндөн кийин бул өзүнүн ордуна көчүп бара-бара оңолот дегендей ушунун өзүнүн ордуна келет да. Бул негизи жалпы тарыхты көргөнүбүздө, башка мамлекеттердин өнүгүүсүн көргөнүбүздө ушундай процесс сөзсүз жүрөт. Ошон үчүн бизге бүгүнкү күндө бир аз оор болуп атат. Бирок Кыргызстан канчалык өнүккөн мамлекет болгон күндө да биз кыргыз экенибизди эч качан унутпашыбыз керек. Кыргыз болуш үчүн кыргыз болуп төрөлүү жетишсиз. Жан дүйнөң кыргыз болушу керек. Өзүңдүн кылым караткан элиңдин, өлкөңдүн патриоту болууга тийишсиң. Көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму тулгайланып калбасын. Алга кыргыз! Алга кыргыз! Алга! Алтынбектин мындай бир жигитчилик касиети бар экен. Анан жанагындай бир ушундай бир аргымак аттарын таптап, өзү ошол чаап, өзү жанагындай улакка аралашып, өзү ошондой болуп турганда бул баягы жигиттин баягы коркпогондору гана ошого бара алат да. Анан бул баягындай бир 2 сөз сүйлөбөйт экен. Бир сөз сүйлөйт, ошону аткарат экен. Анан өзүнүн мүнөзү жагынан дагы бир жерден бир мактанып, элдин алдына бир жалган убаданы берип, мен ушуну жасам, аткарам деп бир убаданы берип туруп, анан кийин аны унуткарып, унутуп калбайт экен. Бир сөздү айттыбы, аны аягына чыгарат экен. Бир сөздүүлүгү, айткан убадасын аткаргандыгы, намыстуулугу. Анан ушундай бир кыргыз деп күйгөн жагы, мамлекет деп, мекен деп күйгөн жагы бул башка саясатчылардан аны айырмалантып турат да. Бардыгы сүйүп бийлеген кыргыз бийинин тарыхын изилдеп чыгууда Алтынбек Сулаймановдун демилгеси. Ал атайын топту чогултуп изилдөө иштерине демөөрчү болду. Маданият ишкыбоздору Кытайга чейин барып келишти. Бул долбоор кыргыздын духун көтөргөн дагы бир көрүнүш болуп калды. Патриоттук сезимдерди алып келди. Себеп дегенде ар бир баягы көчмөндөрдүн өзүнүн бийи бар да. Бул бий дагы бул өзүнүн кыргыздын бийси болуп баягы сынып бийлеп аткан кара жорго деп бийлеп атпай, бизге жардам берип ушундай агаларыбыз көтөрмөлөп ушундай негизи эле ушундай чыгармачыларга жардам берип ушундай болуп турса, бул жакшы нерсе экен. Бали кыргыз бийдеси. Ана кимиңер көп көтөрөт экенсиңер? Нуртеме? Өтө сейрек болсо да шаардын уудуу түшкөн турмушунан суурулуп чыгып, туулуп өскөн жерге Ноокат районунун Шанкөл айылына келүү депутат үчүн айтып бүткүс бакыт.
Алтынбек Сулайманов өз айткандай, ал айдан түшө калган эмес. Эмгектин баркын, айылдын турмушу кандай экенин ал 5 колундай билет. Атты кандай токуганды, чөптү кандай чапканды, кантип суу ташыганды балдарын да билсе экен дейт. Башкысы, алар көөнө кыргыз элинин уулу Манастын урпактары экенин жан теңи менен сезишсе деп тилейт. Ар бирибиздин биздин негизги милдетибиз кийинки муунга, балдарыбызга жакшы тарбия берүү, аларга үрп-адатыбызды, улуттук баа болуктарды ушул нерселерди үйрөтүп, аларга айтып кетиш биздин негизги ата энелик милдетибиз.